Саламатсыздарбы? Менин атым Нурайым. Мен Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун бөлүм башчысы болом. Бүгүн мен сиздерге жарандар кандай тартипте, кандай арыздар менен сотко кайрылаарын түшүндүрүп бермекчимин. Свердлов райондук сотунда ушундай маалымат бурчу жайгашкан. Бул маалымат бурчунда биз жарандарга эң негизги керек болчу доо арыздардын үлгүлөрүн, арыздардын үлгүлөрүн жайгаштырып койгонбуз. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө эң эле көп кайрыла турган доо арыздар менен бул үй бүлөлүк талаш тартыштар менен кайрылган. Ошон үчүн биз бул маалымат бурчуна никени бузуу жөнүндө доо арызын, алиментти өндүрүү боюнча доо арызын, ата энелик укуктан ажыратуу жөнүндө доо арызын жана башкаларын илип койгонбуз бул жака жарандар үчүн. Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинин 134-беренесине ылайык доо арызды сотко жазуу жүзүндө машиналык басылма текст түрүндө берилет. Жана ошол арызга мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар бар. Анын эң биринчи талабы бул арыз берилүүчү соттун аталышы болуш керек. Жана доогердин, жоопкердин жашаган жери, аталышы, жашаган жери жана бар болсо телефон номерлери ал жака көрсөтүлөт доо арызга. Жана доогер өз талаптарын негиздеп жаткан жагдайлар жана бул жагдайларды ырастоочу далилдер арызга тиркелиш керек доо арызга. Жана арызга тиркелүүчү документтердин тизмеси сөзсүз болуш керек. Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун биринчи кеңсесинде консультанттар жайгашкан. Бул жерге жарандар келип, кандай тартипте, кандай арыздар менен сотко кайрылышын сурашат. Консультанттар ошого консультация беришет. Өзүңөр көргөндөй маалымат бурчунда чакан эле доо арыздардын үлгүлөрү илинген, анткени ал жакта орун аз. Бирок бизде мындай папка кылып койгонбуз. Бул жерде көбүрөөк доо арыздардын үлгүлөрү бар, ар кандай доо арыздарды 200-гө жакын. Андан тышкары мындай справочник бияка коюп койгонбуз. Бул жерге кандай арызга кандай документтер тиркелери көрсөтүлгөн. Орусча тилинде жана кыргызча тилинде. Свердлов райондук сотунун экинчи кабинетинде улук катчылар жана адистер жайгашып иштешет. Бул жерге жарандар уже даяр болгон доо арыздарын тапшырышат адистерге. Адистер алардын мазмунун карайт, тиркемеге жараша документтердин баары тиркелдүү, тиркелген жок, ошонусун карашат. Анан эгерде кандайдыр бир документтер жетишпесе, аны адистер сөзсүз айтыш керек. Жарандарга мындай документтериңер жетишпей атат деп. Бирок ошондой эле алар эгерде жарандар жок, мен болгон документим ушул, сен кабыл алып койгула десе, канцелярия кызматкерлери кабыл алат. Андан кийин уже судьялар аларга правовая оценка берилет. Ал болсо гражданский процессуальный кодекске жараша возврат болушу мүмкүн, бездержение калышы мүмкүн. Болбосо кабыл алынып уже сот отуруму дайындалышы мүмкүн.